Ичи минтип алигиче бош турган көмүр кампасы Ат Башы районунун Бирлик айылындагы мектепке таандык. Ушундай эле кыйын жагдай башкаларына да өкүм сүргөн. Эгер климаттык шарттык кыйла катаал өрөндө эртели кеч суук боло баштагандыгын эске алсак, мындай көрүнүш дүрбөлөң коңгуросун кагууга мажбурлайт. Чындыгында мурунку жылдары ушу кезде карды кышка кең кесири жетерлик отун беленделип калар эле. Быйыл жылдагыдан кеч болуп атат көмүрдүн тартылышы келиши. Жылда сентябрь, август айларында эле камсыз кылышчу. Азыр эми көмүр жок болуп атат. Күн сууктап бартат. Бизде кичине остатка көмүр бар, бир жумагабы же 10 күнгө жетеби ошол көмүрдү жагабыз. Кышкы суугу чучуга чейин жеткен Ат Башы районуна 20 000 тонна кара алтын керек келсе, анын 4670 тоннасы билим берүү, саламаттыкты сактоо жана маданият мекемелерине тиешелүү. Бирок азырынча баарыстын телегейи тегиздеп кескин тыянак чыгарууга али эрте. Район бийлик башчыларынын билдирүүлөрүндө мындай жагымсыздыкка 120 чакырым алыстагы Турук кенинде тазалоо жумуштарынын бүтпөй жаткандыгы себеп. Бирок бүгүнкү күндө ал жер иштеп баштады. Чукулкарада 100% камсыз кылабыз деп туруп атабыз. Ал эми элге болсо кара кече көмүр кесиминен келип атат. Чукулкарада ушул Ат Башы район аймагынан дагы ушул Торгарттан көмүр кени ачылып атат. Ошол көмүр кени ачылып калса, Кудай буйрса, көмүрдүн баасын дагы арзандатып, элге сапаттуу жакшы көмүр менен камсыз кылган туруп атабыз да. Ат Баштагы эле жайбаракаттык облус борбору Нарын шаарында да байкалат. Маселен, каладагы көп кабаттуу үйлөрдү жана мекеме ишканаларды тейлөөгө милдеттүү Нарын жылуулук берүү ишканасында кыш бою жагыла турган 12 000 тонна отундун 3,5 000 тоннасына беленделген. Табият өз мээримин төгүп, аба ырайын жылууланбы, негедир жеке менчик секторундагылар каардуу мезгилге камылга көрүүгө анча шашылышпайт. Алар үчүн уюштурулган көмүр базаларына баш баккандар өтө сейрек. Жалпы элге тартылуучу 4 атайын база уюштуруп бердик. 2 базага уже көмүрлөр келип түшө баштады. 300 тоннадай уже келип түштү. Дагы кошумча уже техникалар тартылып атат булардан. Кара кечеден сапаттуу көмүр алып келиш боюнча. Бир жума болуп калды келип баштаганына. Азыр күн жылуулугуна байланыштуу элдер жакшы албай атат. Көмүрдүн сапаты болсо аябай жакшы. Кара кеченики, отборный. Баасы 6 000 сом. Ашкан жок, андан кеми да жок, ашкан да жок. Жылдын чапанчанга өзү барган, чапанска салам айткан мезгилинде Нарын облусуна баш аягы 130 000 тонна көмүрдүн жагылары эсептелген. Бүгүнкү мунун 30% ташылып, негизинен социалдык мекемелердин муктаждыктары канааттандырылууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат Башы району, жана Нарын шаары.